Акыркы учурда мугалимдерди даярдоо көзөмөлгө алынбай, каалагандардын баары мугалим болуп, алардын саны өсүп кеткенде сапат да түшүп кеткен мисалдар көп. Билим берүү министри тастыктагандай, буга алыс барбай эле өзүбүздө болуп жаткан практиканы алсак болот. Дал ушундай абалдан улам быйыл Кыргызстанда 3000-дин тегерегиндеги мугалимдер кыскартылды. 1950 канча мугалим кыскартылып атат. Бул пенсионерлер болуп жатат. Ошол пенсионный курактагы мугалимдер, алар пенсия алып жатышат. Калган 1000-ге жакын мугалимдер, аларды биз азыр ойлонобуз. Алардын квалификациясын жогорулатып, аларды башка бир кайрадан даярдап, башка предметтерге багыттап, ошол иштерди жүргүзөбүз. Чындыгында негизги көңүлдү мугалимдин кесипкөйлүк сапатына буруу. Билим берүү системасындагы алдыга суурулуп чыккан өлкөлөрдө эбактан бери эле колдонулуп келет. Экинчи жагынан мыкты маяны алууга жол ачылып, мугалимдер арасында жаңыча көз караш, заманбап көрсөтмө куралдары менен сабак өтүүгө үндөйт. Окуучулар деген жөн гана отуруп гана сабак өткөнгө кызыгышпайт, аны издениш керек, көптөгөн интерактивдүү кылып өтүш керек, интерактивдүү методдор менен өтүш керек. Биз дагы ошо школда талабы дагы жаңы программалар менен, жаңы методдор менен, жаңы ушул интерактивдүү методдор менен иштегенди талап кылат. Мугалимдерди кыскартуу көбүнчө аймактарга тиешелүү болуп турат. Ал эми Ордо калаанын мектептеринде айрым предметтик сабактардан мугалимдер жетишпейт. Математики, нам крайне необходимы физики. Азырынча өтө курч жетишпестик бар деп айтууга болбойт. Бирок жыл сайын эле шаардын мектептеринде математика, химия, физика сабактары боюнча жана башталгыч класстын мугалимдеринин таңсыктыгы бар. Быйылкы жаңы окуу жылында киргизилип жаткан дагы бир жаңылык 5-класстан тарта китептердин ижарага берилиши. Мындай кадам ата-энелерге деле ыңгайлуу болчудай. Анткени буга чейин окуучулар жетпей калган китептеринин ар бирин базардан 200 сомдон кем эмес акчага сатып алышса, эми бир китепке 20-25 сомдон акы төлөп, бир жылда баардык китептер үчүн 100 сомдун тегерегинде гана каражат сарпталат. Андыктан министрлик учурда жаңы китептерди чыгарууну күчөтүү менен алек. Мына быйыл 1 сентябрдан баштап 3 миллион 300 жаңы китеп мектептерге жеткизилет. Бул толук 5-6 класстар 100% ар бир бала толук комплект окуу китептерин алышат. Ошондой эле биз азыр мына 7, 8, 9 класстар боюнча жаңы конкурс жарыялап, уже стандарттар бардыгы иштелип чыкты. Айта кетсек, быйылкы жаңы окуу жылына карата мектептерде өтүүчү салтанаттар 1 сентябрда ишембиге туш болот. Ал эми 3 сентябрь эс алуу күнү болуп бекитилгендиктен окуу 4 сентябрдан башталат. Айжан Омолдошева, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук, 1 канал.